Биз азыр Ысык көл районунун Жаркынбаев айылында турабыз. Дал ушул айылда мамлекеттик саясий ишмер Жусуп Абдрахманов 1901 жылы ал кездеги Чиркей деп аталган айылда жарык дүйнөгө келген. Жусуп Абдрахмановдун атасы Абдраман атанын 4 бир тууганы болгон. Алар Шамбет, Раман, Орозобек аталар. Мына ушул Орозобек атанын кичүү кызы Ажар апанын үйүнө келдик. Азыр өзүнө кезиксек. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай турасыз? Кандай жакшы келдиңиз. Ушул үйдө турасыңар өзүңүз? Ажара Орозобекова бүгүнкү күндө 80 жашка толду. Азыр жанында отурабыз. Биринчи эле суроону Ажар апа сизге берейин. Жусуп Абдрахманов ата туурасында эмнелерди айта аласыз? Атасы Усуп абабызды 6 жашында ушул айылдагы Асан кожо, Кулназар деген молдолорго берип окутууга, өзүнүн манаптыгына карабастан берген. Ошол жерден Усуп абабыз араб тилин да үйрөнүп чыккан. Андан кийин бул Ананьодо, илгери Сазановка, азыр Ананьев айылында орус түзем мектебине кирип, аны бүтүргөн. Азыр өзүңүз айткандай эле ушу Жусуп Абдрахманов өзү бала кезинде Ананьев айылы, ошол кездеги Сазановка айылында орус түзем мектебинде окуган деп атпайсызбы? 3-класска чейин. Азыр ошол мектепке чогуу барып келбейлиби? Мейли, барып келели. Ананьева ошол кездеги Сазановка айылындагы орус түзем мектеби 1908 жылы уюшулган. Жусуп Абдрахманов дал ушул орус түзем мектебинде 1909 жылы кирип окуп баштаган. Орус түзем мектеби азыркы учурда Жусуп Абдрахманов атындагы жалпы билим берүү мектеби деп аталат. Анда эмесе Ажар апа менен ушул орус түзем мектебин чогуу көрсөк. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Биз да аябай кубанычтуу болуп атабыз. Абдрахмановдун карындашы десечи аябай. Бир кылымдан ашса дагы 140 жыл болду. Күнү бүгүнкүдөй дагы деле окуучуларды даярдап чыгарып атат бул мектеп. Ушу 8-жылы курулса, ушул күнгө чейин сакталып, аябай жакшы сакталган турбайбы? Ушу дайыма ремонт кылган үчүн ушундай болуш керек. Мына кичинекей балдарыбыз окуйт экен. Ушу силер дагы Усуп атаңардай кыргыздын чыгаан балдары болуп, жакшы окугула. Бир 1908 жылы уюшулган орус түзем мектебинин имаратын улай эле коомдук мамлекеттик саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун ысымын алып турган мектеп өткөн жылы курулган. Бүгүнкү күндө билим уясында 470 окуучу билим алат. Бул окуу жайды аяктагандан кийин Жусуп Абдрахманов Каракол шаарындагы жогорку башталыш мектептен билим алып, 1915 жылдан баштап 16 жылдарга чейин ушул окуу жайда билим алган. Андан кийин 1916 жылдагы Каргашал окуяда улуттук боштондук кыймылынын айыбынан Кытай жергесине барып, ал жерден 1917 жылы Улактар социалисттик революциясы жеңгенден кийин кыргыздар өз мекенине кайтканда Жусуп Абдрахманов да өз мекенине кайтып келген. 1919 жылы Берин шаарында аскердик кызыл аскерлер командирлер курсунан окуп, апрель айынан август айына чейин, август айынан тартып Ташкенттеги жогорку аскердик мектептен билим алган. Бул жерде дагы Жусуп Абдрахманов өзүнүн ден соолугуна байланыштуу ошол 1919 жылдан кийин саясий иштерге жигердүү катышып келген. Жусуп Абдрахмановдун ушул мамлекетке кошкон салымы өтө зор деп айтсак болот. Себеби дегенде 1922 жылы кыргыздарда Тоолу кыргыз областы түзүлбөй калгандан кийин Жусуп Абдрахманов
Кремльге кат жазып 1924 жылы 14 октябрда Орта Азиядагы мамлекеттерди бөлүштүрүүнүн негизинде ушул Кыргызстан болсо Кыргыз автономиялык областын түзүш керек. Ал Казакстандын курамына эмес, Казак АСР эмес, Россиянын курамасына кириш керек деген демилгени көтөрүп чыккан. Себеби дегенде ошол мезгилдерде Түркистан АСРнын курамында жүргөн областтарда кыргыздар чачырандуу болуп биримдикте болгон эмес. Анын үстүнө Кара Кыргыз автономиялык областы уюшулуп калса, кыргыздар өзүнүн чек арасын, өзүнүн мамлекетин, өзүнүн тилин, өзүнүн бийлик органдарын түзүш керек деген демилгенин алгачкы көч башында турган. Мына ошол Жусуп Абдрахманов менен бирдекте Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орузбеков, Иманалы Айдарбековдун ушул бүгүнкү күнгө жеткирген ошол убактагы тарыхый күн Кара Кыргыз автономиялык областына кошкон салымдары өтө зор деп айтып кеткибиз келет. Азыр ошо Жусуп Абдрахманов атабыздын ошо айкели орнотулган айылдын кире беришинде бул канчанчы жылдары ушу салынды эле, анын саясатка аралашканы туурасында эмнелерди айта аласыз? Жусуп бабамдын 90 жылдыгын өткөрдүк, андан кийин 100 жылдыгын өткөрдүк. Анан ушу эстелик 2000 жылдарда курулду. Андан 120 жылдыгын өткөрдүк. Ошондо бүт кайра түзөп оңдошту. Бул Жусуп атабыз бала кезинен көптү көрүп калгандыктан кыргыз элинин келечегин ойлоп ушунчалык зор иштерди аткарган. Армиянын катарында иштегенде эскадрондун башчысы болуп, өтөп келгенден кийин комсомол уюмунда бир топ жыл эмгектенет. Кыргыз эл үчүн аябай аракет кылып зор иштерди иштеген. 20-жылдары Кыргыз автономиялык областынын жетекчиси болуп дайындалат. Ошондо 5 жыл иштеген аралыкта өлкө үчүн, эл үчүн өнөр жай, билим берүү, медицина, маданият жана башка тармактарды өнүктүргөн. Жусуп атабыздын зор эмгеги, мамлекеттүүлүктү түптөгөнү, ушунчалык акылмандуулук менен, зор эмгектери менен ушул заманга жеткирген. Ушундай өзү тайманбаган, акылман, кыйын адам болгон. Ушул атабыз менен биз сыймыктанып, атабыздын эмгегин эл үчүн кылган, эгемендүүлүк үчүн кылган иштерин мекендештери унутпайт, жана биз дагы жүрөгүбүздө сактайбыз. Канча жылдар өтүп кетсе дагы ордуруна коет деген туура экен. Бул кишинин ишти бааланып, баатырлык берилип, Жакшынакай атынан көчөлөр коюлуп, музей ачылып, жакшы иштер болуп жатат. Бул бизди абдан сүйүндүрөт. Айтып отурса бул киши да аябай эме көп да. Мынакей Сталинге канча кат жазды. Мына Эреке Каганович жанакы Луговойдон Кантка чейин темир жолду алып келген ушу кишинин планы менен келген. Акыры аягына чейин бу балыкчыга чейин келмек экен. Балыкчы шаарын Жусуп Абдрахмановдун атына коюп берсе деп ойлойбуз да. Жусуп Абдрахманов атындагы себеби ар жагына эстелик тургузуп, баягы эми туристтер Кудай буйрса келе баштайт мындан ары. Ошо эстеликти мына эрекинде колду көтөртүп, эстелик туристтерди тозуп алгандай кылыптыр. Ушу Кыргызстандын мына көлдүн дарбазасы деп коелучу эми балыкчыны. Быйыл Кара Кыргыз автономиялуу облустун түзүлгөндүгүнө 100 жыл. Бул маареке мамлекеттик деңгээлде дагы белгиленет. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнө зор салым кошкон коомдук жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун эмгеги зор. Кийинки муун тарыхта изи калган Кыргыздын чыгаан инсандарынын бири болгон Жусуп Абдрахмановдун эмгегин билип жүрүүсү абзел. Салтанат Керимкул кызы, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл районунан.